Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас облустук сотунда жергиликтүү соттор жана бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот департаментинин директорунун орун басары Талайбек Мукалаев, Адилет сот маалымат технологиялары боюнча мекемесинин директорунун милдетин аткаруучу Рустам Шабыев, ошондой эле министрлер кабинетинин Талас облусундагы ыйгар мукты өкүлү Бактыбек Нарбеков, Талас облусунун прокурору Гүлмира Кашкарова, Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Марлис Асанов, Талас облусунун УКМКнын башчысы Канат Сурамбаевдер катышты. Төрайым 5 майда Кыргыз Республикасынын президенти Конституциянын жаңы редакциясына кол койгондугун, ага ылайык сот тутумунун ишин жөнгө салган бардык мыйзамдар өзгөрүүгө душар болоорун белгиледи. Башка жергиликтүү соттор менен бирге эле Талас облусунун сотторунун тийиштүү мыйзамдарга сунуш пикирлер жогорку сотко келип түшкөндүгүн, учурда жумушчу топ аларды талкуулап, жогорку кеңештин кароосуна киргизип жаткандыгын айтты. Төрайым сотторго көз карандысыз жана адилет иштөөгө бардык шарттар түзүлүп жаткандыгын белгилеп, буга кыскартууга душар болгон соттордун жардамчыларын кайтарып алууга жетишилгендигин мисал келтирди. Нургүл Бакирова жалпы сот тармагынын алдындагы милдеттерге токтолуп, эң башкысы сот адилеттигин ишке ашурууда бирдей тажрыйбага жетишүүнү, мамлекеттик органдар менен өз ара бирдиктүү иш алып барууну жана коомчулукта элдин сот тутумуна болгон ишенимин кайтарууда мыйзамдардын талаптарын бекем сактоону тапшырды.